Бүгін 27-июльда Бишкектеги Шоро компаниясынын мекемесинде коомдук ишмер Табылды Эгембердиевдин эстелиги ачылды. Бул инсан улуттук суусундуктарды чыгаруучу Шоро компаниясынын негиздөөчүсү. Борбордун чет жакасындагы Супара жана Супара Чуңкурчак этнокомплекстерин түзгөн. Табылды Эгембердиев 2015-жылдын 16-майында 64 жашында оорудан улам көз жумган. Айкелдин ачылыш асеминде Бишкек шаарынын вице-мэри, ишкердин достору, замандаш санаалаштары жана туугандары катышты. Бийиктиги 4,5 метр, туурасы 12 метрде түзгөн стелланын бетинде маркум Табылды Эгембердиевдин ой кыялы, аткарган иштери, баскан жолу, максаттары чагылдырылган. Скульптор Мирлан Бакачиев бул эмгекти 3 ай аралыгында жүзөгө ашырган. 4 вариант жаздык. Бул ошол эле бундан эмес, биякта улуттук калпак кийим менен да жазадык. Баягы көбүнчө ушундай жөнөкөй жүргөн үчүн ушундай образ бергенбиз да. Биякта арпа менен 3 жол кетип атат да. Бир жол Супара менен баштап, Чуңкурчак менен, анан өйдө кетип атканы бул дальнейшем дагы өнүгөт дегени. Экинчи баягы арпа дүйнөнү уже багындырып атабыз деген менен, ар жакта Айкенин артында дагы бесконечность дегендей символика бар. Бул дагы башка улуттук нерсени менен дүйнөнү да таанытабыз деген менен да. Вот тиг жол менен муравейник менен башталып, анан заводдор салып, анан будущийдагы заводдор чоңоет деп маалымат. Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев Табылды Эгембердиевдин жакын жолдошу болгон. Маркум 1990-жылга чейин калем менен дос болуп, публицистик макалаларды жазып келсе, кайра куруу мезгилинен тартып жеке ишкерликке басым жасаган дейт акын. Айтып калышат, берки жолдон өткөндөр, Супаранын жолунан нары бери айыл өткөндөр, бир эле киши тоңкоңдоп ошо киши таш терип жүргөн бир киши жүргүчү дейтпин. Жанагы дунгандын чий шляпасын кийип алып. Анан ой, жиндүү болгон эме го, ташты эмне эле терип атат ал. Сайдын жөн жаткан ташын деп, анан барып эмессек табылды дейт. Эмне кыласың? Эмне кылганды кийин көрөсүңөр деп. Мына ошол жерге азыр современный деп коебузга, заманбап этнографиялык комплексти куруп салды. Бул кыргыздар эс алып атат. Кыргыз эле эмес, дүйнөдөн келгендин баары эс алткың келсе, кыргыздын салт санаасын көрсөтүп, кыргыз менен мактангың келсе, Табылдынын ал жасаган эмгеги менен Супарага алып барып мактанасың. Көрдүңбү, биз кыргыздар ушундай istейсиң, өзүң жасап койгонсуң. Бирок Табылды жасаган ошонун баарын. Адам деген ушундай болот. Жакшы адамдардын экинчи өмүрү болот. Адамга Кудай бир эле өмүр берет. Бир эле жашап өтөт. Бирок анан башка бир адамдар болот. Алардын экинчи өмүрү да жашай баштайт өлгөндөн кийин. Анан Табылдынын өмүрү мына экинчи өмүрү эми башталды, экинчи өмүрүнүн доору. Бул кыргыз жер жүзүнөн жок болгуча Табылды да кыргыз менен кошо жашай турган инсан. Калктын саламаттыгы менен улуттук маданияттын башатын сактап калуунун негизги милдети катары санаган Шоро компаниясынын түптөлүшүнө Эгембердиевдердин апасы Сүйүн апанын да салымы чоң. Сүйүн апа учурда 88 жашта. Ал бүгүнкү мааракеге катышып, келгендерге ыраазычылыгын айтуу менен батасын берип жатты. Табылды Эгембердиев кыргыз суусундуктары менен дүйнөнү багындырууну максат кылган. Анын аткара албай калган иштерин улантып, Шоро компаниясы жаңы лабораторияларды куруп, кыргыз суусундуктарын эл аралык стандартка ылайык жасоого бел байлаган. Мында сырттан алынып келинген сүт жана суунун сапаты кылдат текшерүүгө алынып, андан соң продукция чыгарууга жөнөтүлөт. Бүгүнкү күнү ушул биздин баардык күч аракеттер ушул өндүрүштү эл аралык стандартка ылайык кылып жасоо болуп атат. Жакынкы арада ушул ISO 22000 стандартын алуу менен биз ушул 2018-жылы эл аралык рынокко ушул жолдомо алабыз деген азыр жолдомо алабыз деген иш үстүндө иштеп жатабыз. Буюрса ушул 2018-жылдан баштап жакынкы өлкөлөрүбүз болгон Кытайга,
жанагы Казакстан Республикасы, Россия Республикасы, жанагы андан аркы ушу Европа өлкөлөрүнүн айрым өлкөлөрүнө ушул өзүбүздүн ушул иш жумуштарды, иш аракеттерди кылып жатабыз. Учурда Шоро компаниясында 1000ден ашык кызматкер эмгектенет. Аталган компания бир гана дан азыктарын суусундук кылып чыгаруу менен гана чектелбестен, сүт азыктарынан да улуттук суусундуктарды ишке киргизген. Андан тышкары Арашан булагынан атайын суу ташылып, эл аралык стандартка ылайык суусундук айнек бөтөлкөгө куюлуп чыгарылууда. Биринчилерден ушул бүгүнкү күнү жанагы Кыргызстанда эң бир белгилүү болгон минералдык суу Арашан деген бул Ат башы районунан Нарын областында чыккан бир булак бар. Ошол источниктен бүгүнкү күнү алып келип, ушул стекло тарага куюп, жанагы боржомиден кем калбаган биз ушул жаңы сууну чыгарып жатабыздар. Чыгарып жатабыз. Буюрса мына бүгүн өзүңүздөр күнөөлүү болдуңуздар. Бүгүн биринчи күнү ошол биздин рынокко ушу Ат башы районунан алынган боржомиден кем эмес сапаты жагынан жаңы суу чыкты десек болот. Белгилей кетсек, быйыл Шоро компаниясынын 25 жылдыгы белгиленүүдө. Бул жылдар аралыгында компания кеңейип, бир катар өлкөлөргө улуттук суусундуктарды сатыкка чыгарууга жетише алды. Компания муну менен гана токтолуп калбай, негиздөөчүсү маркум Эгембердиевдин максаттарын толук аткарууга белсенди. Маркумга айкел тургузуу дагы ага болгон сый урмат экенин ачыкташты.